Assalomu alaykum, urmattu Eldor Daliyev YouTube kanalının körmandары, mugallimler, ustadlar, studentler, jana bolojok studentler, abiturientler, ata-eneler. Bugün biz sizlerge eng көп azırkı учурда берилүүчү суроолорго кыскача маанилүү жооп бергенге аракет жасайбыз. Бүгүнкү биздин тема абитуриенттерди онлайн каттоо, университеттерди тандоо жана бардык берилген суроолорго жооптор темасы болмокчу. Эгерде даяр болсоңуздар, биз баштайбыз. Эң алгач интернетти текшерип, Google Chrome'го 2020.edu.gov.kg деп жазып, издөөнү баштайбыз. Жана бизге бул сайт ачылат. Бул Билим берүү министрлиги тарабынан иштелип чыккан студенттерди, абитуриенттерди онлайн каттоо сайты болуп эсептелет. Бардыгыбыз эң жакшы билебиз, азыркы учурда бул платформага студенттер катталган. Катталуу үчүн көрсөңүз, катталуу бөлүмү басылат мына бул жерде. Катталуу бөлүмү басылып, сертификаттын номери, андан кийин өзү колдонуп жүргөн телефонун жазып, бул сайттан логин жана паролду алат. Бул маалыматтарды бардыгыбыз билебиз жана аткардык. Биз сиздерге бүгүн кошумча өздүк маалыматтарды киргизүү жана кошумча суроолорго маалымат берүү боюнча бул видеону даярдап жатабыз. Карасаңыздар, бул сайттын ичинде негизи бардык маалыматтар жайгаштырылган. Жождор деген бөлүм, статистика бөлүмү, суроолор жана жооптор. Карасаңыздар, суроолор жана жооптор бөлүмүнө кирип, сиз өзүңүздө кандай суроо пайда болгон болсо, ушул жерден суроолоруңузга толук маалымат алсаңыз болот. Бизге дагы азыркы учурда окуучулар бир канча ата-энелер суроолорду берип жатышат. Эң негизги суроолорго жооптор мына ушул бөлүмдө жайгашкан. Мына 28 суроого 28 жооп. Карасаңыздар, бардык сиздер кызыккан суроолор ушул жерде жайгашкан. Бул бөлүмгө биз дагы бир жолу токтолобуз. Мисалы, жожго тапшыруу үчүн кандай документтер керек дегенди бассаңыз, мына паспорт, туулгандыгы тууралуу күбөлүк, аттестат, орто кесиптик билим жөнүндө диплом жана жалпы республикалык тесттин сертификатын көрдүңүзбү? Кыскача пайдалуу, маанилүү жооп берилген. Андан кийин статистика деген бөлүмүндө бул университеттер жана факультеттер жөнүндө отчет жана багыттар берилген. Бул жерде отчеттор мына ар бир университеттин жөнүндө, алардын контракты канча студент кабыл алат жана негизги балл канча, бул бардык университеттер боюнча берилген. Сиз өзүңүз бош убагыңызда кирип, маалыматтарды алсаңыз болот. Эртең биринчи тур башталат. Мына 20-июль күнү биринчи тур башталат 8:00-дө. Ошол убакка чейин сиз эгер студент болсоңуз, өзүңүздүн өздүк маалыматтарды жайгаштырып, сүрөт, фотолорду жайгаштырышыңыз керек. Же мугалим болсоңуз дагы, окуучуңузга жардам берип жаткан болсоңуз, ушул иштерди аткарышыңыз керек. Мисалы, суроолорго жооп бердик, статистиканы көрдүк. Мына жождор деген бөлүмдө кирип, каалаган университетиңизди тандап, маалымат алып, алардын байланышка чыгып дагы маалымат алсаңыз болот. Фильтр бөлүмүнө кирип, мисалы, Баткен облусу дегенди тандап, Баткен мамлекеттик университети. Эгерде сиз ушул университетке тапшырууну кааласаңыз, мына маалыматтар жайгаштырылган. Батмунун филиалдары бар. Кызыл Кыя, Сүлүктүү филиалдары. Мисалы, мына түшүп, мына биз Батмунун Сүлүктүү аймактык институтуна тапшырууну кааласаңыз, мына көрдүңүзбү, дене тарбия бөлүмдөрү, алардын контракт канча экендиги, күндүзгү бакалавр жана сырткы окуу, канча студент кабыл алынат, маалыматтар бардыгы жайгаштырылган. Эгерде сиз кабыл алуу комиссиясына байланышка чыгып, кошумча маалымат алсаңыз болот. Байланышуу деген кнопканы басып, бул жерде мына Батмунун Сүлүктүү аймактык институту кабыл алуу комиссиясынын мүчөлөрүнүн аты жөнү Доронов Нурмухаммед агай мисалы. Алардын телефон номерлери жана кошумча маалыматтары. Аларга байланышка чыгып,
Бул жерден сиз толук маалыматты алып, эгер сиз Лейлекте болсоңуз мисалы, же болбосо Баткен облусунда жашасаңыз, Батмунун Сүлүктүү аймактык институтуна тапшырсаңыз болот. Сиздерге мисал катары көрсөтүп жатабыз. Эми биздин кийинки аткаруучу ишибиз кирүү деген бөлүмүнө кирип, бул жерде өзүбүздүн жеке маалыматтарды тактап толтуруп коебуз. Абитуриент деген бөлүмгө киребиз. Бул жерде ар бир окуучу өзүнүн логин жана паролун киргизет. Эгер мугалим жардам берип жаткан болсо, мугалим дагы ушундай өзүнүн ноутбугу аркылуу кирип толтуруп койсо болот. Мисалы, бул жерге сертификаттын номери жазылат. Сертификаттын номери жазылып, бул жерге пароль жазылат. Пароль англисче жана цифралардан турат. Ошол нерсени туура жазып, бул көздү басып текшерип алса болот. Мисалы, кирүү дегенди басып текшерип койсок болот. Мына, көрдүңүзбү? Сертификаттын номери чыгат, канча балл топтогондугу окуучунун жана кайсы предметтерден тапшырганы. Мисалы, английский языктан 61 упай, негизги упай 116. Көрдүңүзбү? Жеке өздүк маалыматтар деген бөлүмгө кирип, бул жерден биз маалыматтарыбызды толтуруп койсок болот. Фамилиясы деген жерге фамилия, аты, өзүнүн аты, ата теги, отчество жазылат. Жеңилдик алуучу же максаттуу орун деп тандап койсо болот. Эгер жакшы упай топтогон болсо, же болбосо чек ара аймагында жайгашкан болсо, белгилеп коюп, бюджеттик орундорго катышуу үчүн мүмкүнчүлүк жаралат, же болбосо жеңилдик алуучу эмес дегенди тандап койсо болот. Бул жерде мына тандап, туулган күнү, паспорт ID, берилген күнү паспорттун, аттестаттын сериясы BA, дарек, жашаган жери, жынысы, паспорттун же туулгандык тууралуу күбөлүктүн номери, жеке өздүк номери, аттестаттын номери жазылат бул жерлерге. Андан кийин астында паспорт биринчи бетин жүктөйбүз. Сүрөт дегенди басып, выберите файл дегенди басып, ноутбукта жайгаштырылган же көчүрүп алган сүрөттү жүктөп койсо болот. Экинчи жагын жүктөйбүз. Аттестатты дагы ушундай жүктөп, аягында мына сертификатты дагы жүктөө деген бөлүмүнө басып, выберите файл дегенди басып жүктөп койсок болот. Эгерде сиз жеңилдик алуучу бөлүмдү тандаган болсоңуз, чек ара аймагында тандаганда өз алдынча башкаруу органдары тарабынан жолдомо кат алышыңыз керек, жана ошону сүрөткө тартып же сканер кылып бул жерге жүктөп койсо болот. Андан кийин сактоо бөлүмү басылып сакталат. Окей дегенди басабыз. Андан кийин турлардын графигин басып текшерип койсо болот. Мына биринчи тур 20 июль күнү 8:00 башталып, аяктоосу 22 июль 14:00. Көрдүңүзбү? Бул жерден маалымат алып, биринчи, экинчи, үчүнчү турга дагы бирден контракт жана бирден бюджет талоонун регистрациядан өткөрүп, арыз таштап катышса болот. Бул жерде университеттердин бөлүмү ачылат. Кудай кааласа, эртең ачылып, өзү каалаган университетиге белгилеп катышса болот. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Экинчи тур 27 июль күнү, үчүнчү тур 3 август күнү башталат. Кааласа, эки талоонду тең бир университетке таштаса болот. Бюджет контракт, кааласа, бюджеттик орунга башка университет, контракт орунга башка университетти тандап катышууга мүмкүнчүлүк бар. Бул маалыматтар сиздерге биз ойлойбуз пайдалуу болот жана өзүңүздөр колдоносуздар. Эгерде бул видео сиздерге дагы бир канча түшүнүксүз болуп калган болсо, сиздерге дагы бир маалымат, мына нускама деген бөлүмүңүзгө кирип, нускамада мына Билим берүү министрлиги тарабынан даярдалган видео бар. Ушул видеону толугу менен көрүп чыксаңыз, сиз толук каттоодон өтүүнү, андан кийин кайсы университетти тандап, арыз таштоого чейинки маалыматтарды үйрөнүп аласыз. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Ушул видеону
көрүп, толук маалымат аласыз. Бардыгы толук түшүндүрүлгөн. Ушул видеону дагы көрүп, маалымат алсаңыз болот. Мен азыр видеону паузага койдум. Ушул эки видеону көрүп, толук маалыматты алып, каттоодон өтүп, жакшы натыйжага жетишсеңиз болот. Урматтуу биздин каналдын көрөрмандары, болочок абитуриент студенттер, ата-энелер, мугалимдер, биз ойлойбуз, бул даярдаган видеобуз дагы сиздерге өз пайдасын тийгизет. Жана болочок студенттер өздөрү маалыматтарды киритип, университетке тапшыруу боюнча 3 турга тең катышып, жакшы натыйжаларды көрсөтүп, университеттин бюджеттик бөлүмдөрүнө жана контракттык бөлүмдөрүнө кабыл алынышат. Барыңыздарга ийгилик. Биз ушул маалыматты сиздерге бөлүшөйүк дедик. Эгерде бул маалыматты көргөн болсоңуз, бул видеону досторуңуз менен дагы бөлүшүп коюңуз. Алар дагы көрүп, пайдалуу маалыматтарга ээ болушсун. Кийинки кызыктуу сабактарда көрүшкөнгө чейин сак-саламатта жүрүңүздөр. Баарыңыздарга ийгилик, үй бүлөңүздө тынчтык болсун. Билим алуу менен ийгиликке жетишебиз. Урматтоо менен Элдор Далиев. Кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин сак-саламатта жүрүңүздөр.